мынтип сөгүнүп, сүйлөнүп кереги жок андай. Сеники туура эмес болуп атат. Мен эмнеси туура эмес, сиздердики туура эмес деп айтып атам мен. Мага перегруз. Бул уже Иштеги балдарбы? перегруз. Не кыласың? Атаңдын машинасы калып атасың. Не кыласың? Атаңдын машинасы калып атасың. Не кыласың? Атаңдын Не машинасы кыласың? калып атасың дейм. Не кыласың? Адамча жөн жаппайсыңбы? Жаба албайм, адамча сүйлөгүн сен. Sen adamça söylemesin sen ey. Mende enin var mı ey? Ey mende enin var mı diyor adam? Eyvallah. Болгон жокмун. Eyvallah. Мен түшүндүргөнгө келдим. Mende enin var mı? Moğollarda baldarın var mı sen? Ya. Баласы жок. Кызматкери менен жүргүнчүлөр ортосунда чыр чыкты. Эки аял жана 3 кичинекей бала таксиге түшүүгө аракет кылганда айдоочу аларды салуудан баш тартты. Айдоочунун айтымында машина перегруз болуп калат жана закон боюнча 5 адам отурбайт деген жүйөлөр айтылган. Жүргүнчүлөрдүн бири такси келгенче балдар менен трассанын боюнда турбоо үчүн машинанын ичинде күтүүнү сунуштаганда айдоочу макул болбой, өзүңдүн машинага барып күт деген. Жүргүнчүлөр айдоочуну сөгүп эшигин жаап кеткен. Окуя боюнча такси компаниясынан жана тийиштүү органдардан азырынча түшүндүрмө берилген жок. Бишкекте 2 автобус айдоочусу уруша кетти. Социалдык тармактарда 4-шаардык оорукана тараптагы акыркы токтоочу жайда 2 автобус айдоочусу урушуп жаткан видео тарады. Ленин райондук милициясы билдиргендей, урушкан айдоочулар 1987-жылы туулган ММ жана 1988-жылы туулган ЭД экени аныкталды. Экөө тең арыз жазуудан баш тартышкан. Бул факт майда бейбаштык беренеси боюнча каралып, сотко өткөрүлөт. Милиция жарандары коомдук тартипти бузбоого чакырды. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурдун апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Мен показательный салып берем ошол жерде көрөсүңөр садик деген кандай экен. Сиздин бала бакчаңызды жазында сынастырып туруп ордуна жаңысын салып беребиз көрөсүң. Жөн жерге барып туруп, жакшынакай иштеп аткан адамдарга барып, замечание кылып деп жок андай нерсе. Иштеп аткан адамдарды биз даңазалап биз көтөрүп алабыз. Иштеп аткан кызматкерлерди биз даңазалап көтөрүп алабыз. Биз басмырлап турган ылдыйга тээп, ылдыйга чүрүп андай нерсе жок бизде. Бир бала бакчага бардык, кечээ мынакей жеке отуруп, бардык, аябай жакшы үлгүлүү, мисалы, ошол жердеги мугалимдер дагы жакшы иштейт экен. Аябай сапаттуу иштешет экен. Кухнясына кирдим, таптаза бардыгы, бүт нормаларды сактаган, вытяжкалардын баары иштейт экен. Складдардын баарын текшердим мынакей. Бардыгы бүт ордунда. Как будто комиссия келет дегендей бир даярдыктар көрүп коюптур да. Бирок эч ким айткан эмес эле биз кечээ иш сапарыбызда. Бирок таптайыр экен, бүт баары жакшы. Бул нерсе аябай мени кубандырды, канааттандырды болду. Анан экинчи бала бакчага бардым, Чолпон бала бакчасына. Ал жерде эле жакшы. Бирок бир-эки замечанияны айттым. Электр иштебай бүт ачык. Ал жерде өзүңүздөр билгендей разряды бар адамдар иш керек. Электриктер, бүт щиттерин баары ачык. Ошончо 180 баланын арасынан байкабастан бирөө кирип кетсе да ал безопасность, коопсуздук нерселер караш керек. Ал жер постоянно жабык туруш керек. Складка кирдик, холодильниктердин иштерин кир экен.
балдар жаткан жерде немелери, шешеттери кир экен, ачык айтып коюш керек. Ушундай нерселерди. Бала жаткан жер таптаза болуш керек. Алып-бапакай болуш керек. Биздин үйүбүздө кандай болсо, ошол бала бакчанын да тазалыгы ошондой болуш керек биздин шаардын бала бакчаларында. Калган бала бакчаларга дагы мен барып турам. Кайсы учурда болсо мен барып турам, ошого бүт бардыгын балдардын тазалыгын, балдарыбыздын мына кичинекей балдарыбыз биздин келечегибиз да. Эртең ошол балдарыбыздан жакшы инсандар чыгыш керек. Ошол тарбияны баштап ошол бала бакчадан башталат. Андан кийин мектеп учурунда, андан кийин университетте анан бир жакшы бир Кыргызстаныбызга салым кошкон, өтө мыкты Кыргызстаныбызга салым кошкон кесипкөйлөр чыгыш керек. Ошол нерсени башарды ушу бала бакчада. Бизге карабайт, анан сага карайт деген нерсени токтотайлы урматтуу жетекчилер. Кайерде ушул бала бакчага маселе болсо барып туруп, бул деле биздин карамабызда да нерсе бар. Аны барып жасап берет маселеси жок. Эчтеке болбойт. Колубузга жууп болбойт. Билимсиз. Ошого жардам бериш керек. Пусть думают, что мы спортсмены. За мной! Соц тармактарда 80 жаштагы апанын велосипед тебип бара жаткан видеосу чыкты. Сонун көрүнүш. Соц тармактарда 80 жаштагы апанын велосипед тебип бара жаткан видеосу чыкты. Колдонуучулар анын ден соолугуна, активдүүлүгүнө суктанып, жылуу комментарийлер жазышты. Айрымдар жашына карабай спорт менен алектенгени көпчүлүк үчүн үлгү экенин белгилешти.